үшүр боюнча сиз кайракы эгинге 10/1, ал эми суулуу жердеги эгинге 20/1 дедиңиз. Мисалы 10 тонна картошкага канча үшүр берилет? Мындай да. 10 тонна картошкаңыз кайсын жерде эктиңиз? Жамгырдын суусу менен эле өсөбү? Бизде Каракылжа районунда Акыя деген айылыбыз бар. Ошол жерде тоосунда эч кандай аякта арык парк канал жок. Мен эсимде биз ошол жерге картошка эккенбиз. Жамгырдын суусу менен эле болот экен да. Ошондой болсо 10 тоннадан 1 тонна үшүр. Эгерде мына азыр чүйдөгү мына жерлерде ал жерде сууга буруп алып келип атасыз, сууга акча төлөйсүзбү төлөбөйсүзбү? Арендатор ошол жерге. Эгерде сиздин мээнетиңиз менен суу келе турган болсо, анда 20/1. Азыркы 10 тоннаңызга 500 кг бересиз. Түшүнүктүүбү? Асмандын жамгыры менен Алла Таала мындай табият менен бере турган болсо, анда 10/1. 10/1 болот. Эгерде сиздин мээнетиңиз менен сууга сиздин мээнетиңиз болсо, анда 20/1 болот. Чөп пресстер дагы ушундай. Тияктан чаптыңызбы? Бедеби, айырмасы жок. Бирок асмандын суусу менен да? Азыр сиз мындан арыкты газып, каналдан газып, сиздин мээнетиңиз менен суу алып келген жоксуз да? 10/1. 10 пресстен 1 пресс үшүр. Болбосо 20/1.